бул жашоодо, бул жалган дүйнөдө бакыт алып келбесе, акыретте эч качан бактылык алып келбейт. Дин бул дүйнөдө сизди бакытка жетелебесе, бул дүйнөдө жакшылыкка эгедер кылбаса, акыретте жөн эле суу кечпей калат. Анткени дин бизди бул дүйнөдө кордук үчүн келген жок да. Эгер дин кордук үчүн келгенде эмне максаттан да, акылга да, шариятка да каршы келет эле. Дин адам баласыны бейишке барбай туруп, бейиштин босогосун алып берүү үчүн келген. Дин бизди акырет түбөлүк бактылуулуктан алдын. Мына жомок эмес. Молдолор акыретке барып келип турбу, жок эмес. Мына акыреттин рахатынын, жыргалчылыгынын, бактылуулук бейишинин элеси, босогосу биякта деп адамдарга көрсөтүш үчүн. Биз адамдарды кылычтын мизи менен, күч менен, экстремизм башка менен алып келбейбиз. Биз динибиздин чырайлуулугу менен, динибиздин кооздугу менен алып келебиз. Ошол кооздукту биринчи үй бүлөбүз көрбөсө, анда карманган динибизде чоң ката бар. Чоң ката бар. Дулдуйгандан не пайда? Аялыңызды чүнчүтүп үйгөндөн не пайда анда бул динден?